жок факт эмес, ал просто элементарный нерсечи. Баягы күнү сен жазып отурдуң го. Интонацияларын оңдоп атсаңчы. Воу, чоң кыз. Каяка шашып бартасың? Кел таанышалы. Воу, чоң кыз. Каяка шашып? Токтозоң чоң кыз, келбейсиңби таанышып алалы, өу. Бүгүн 3-чү жолу болду. Ушунчалык жагымсыз. Мейли, көңүл бурбай эле коеюн. Алар жок деген сөздү түшүнбөйт. Дем алыш кандай өттү? Анча эмес. Бир аз ооруп калдым. Мен чакырсаң болмок, аралашмакмын. Документтерди унутуп коюптурмун. Бирок мен ал жака кайтпайм. Таптакыр адаштырып салды. Эмне үчүн ал мени кармалаганга укугу бар деп ойлойт? Ушунчалык да жатып бүттү го. Мен өзүмдү абдан курдулгон жана алсыз сездим. Мага бул ыңгайсыз жана кооптуу болду. Жеке жашоомо менин макулдугум жок эле кийлигишти. Менин артыман бирөө түшүп алгандай сезилип атты. Бул тууралуу эч кимге айта албайм. Мени ким укмак эле? Мен үчүн анын кармалаганы такыр жагымсыз болду. Бул адам менин жеке чөйрөмдүн чегин бузуп, кадыр баркыма шек келтирди. Көпчүлүгүбүз мындай жагдайга чалтыкканбыз. Бул сезимдерди биз билебиз. Бул ылдыктан жабыр тарткандардын башынан өткөн сезимдер. Ыдык көрсөтүү деген бул эмне? Ыдык көрсөтүү бул адамдын эркине каршы жасалган, анын аң сезимине жана денесине ыңгайсыздык жараткан кордоо жана тажатуу. Көпчүлүк учурда биз мындай жагдайларга күбө болгонубуз менен көп көңүл бурбай коебуз. Ыдык көрсөтүү жол берилгис көрүнүш. Ошондуктан коомчулук буга каршы туруш керек. Биз бул көйгөйдү коркпостон ачык айкын айтышыбыз керек. Эгер ыдык көрсөтүү жазаланбаса, бара-бара зордук зомбулукка алып келээрин эстен чыгарбаңыз.